45'ten 30 жана 81'den 54 бөлчөктөрүн эквиваленттүү бөлчөк экенин аныкта. Бул жерде берилген эки бөлчөктү башкача айтканда бири-бирине барабар экендигин далилдеп көрсөтүп берүүбүз керек. Анда алгачкы 45'ten 30 бөлчөгүндөн баштайбыз. 45'ten 30. Бул жерде берилген бөлчөктү биз бул түрдө дагы жазып алсак болот. 3 көбөйтүү 15 жана 2 көбөйтүү 15. Биз берилген бөлчөктүн алымын 2 көбөйтүү 15, ал эми бөлүмүн 3 көбөйтүү 15 деп жазып алдык. Демек бул берилген бөлчөк белгилүү бир санды 15 эсе чоңойтконундан пайда болгон бөлчөк деп дагы элестетсек болот. Анда биз бул бөлчөктү 15 эсе кайра кичирейтсек болот. Же болбосо бул бөлчөктүн алымын дагы бөлүмүн дагы 15ге бөлүп алабыз. 15ге бөлөбүз. Алымындагы санды өзүнчө 15ге, бөлүмүндөгү санды 15ге бөлөбүз. 15ди 15ге бөлсө 1 калат. 15ди 15ге бөлсө 1. Бизде калган бөлчөк 3төн 2. 3төн 2. Демек негизинен 45'ten 30 бөлчөгү 3төн 2 бөлчөгүнө дагы барабар. Кийинки бөлчөктү дагы карап көрөбүз. Кийинки бөлчөк 81'den 54. Анда биз бул бөлчөктү дагы көбөйтүүчүлөр түрүндө жазып алсак болот. 81 санын 9 көбөйтүү 9га барабар. Ал эми 54 саны ал 6 көбөйтүү 9га барабар. Демек биз бул жерде дагы бөлчөктү 9 эсе кичирейтип алсак болот. Анда биз бөлчөктүн алымын дагы 9га бөлөбүз жана бөлүмүндөгү сандарды дагы 9га бөлөбүз. Бул жерде 9ду 9га бөлсө 1. 9ду 9га бөлсө 1. Бизде калган бөлчөк 9дан 6. Бул жака жазып алабыз. 9дан 6 бөлчөгү калды. Бул жерде калган 9дан 6 бөлчөгүн биз дагы башка көбөйтүүчүлөр түрүндө жазып алсак болот. Мисалы 9 санын 3 көбөйтүү 3. Ал эми 6 санын 2 көбөйтүү 3 деп жазып алдык. Анда бул жерде дагы биз бөлчөктүн алымын дагы бөлүмүн дагы 3кө бөлүп алсак болот. Анда бул жерде 3тү 3кө бөлсө 1, 3тү 3кө бөлсө 1. Демек 2-ни 1ге көбөйтсө бул жерде калат алымында 2, ал эми бөлүмүндө 3тү 3кө бөлгөндө калган 1 менен көбөйтсө кайра эле 3. Демек биздеги баштагы 81'den 54 бөлчөгү негизинен 3төн 2 бөлчөгүнө дагы барабар. Бул жерде 45'ten 30 жана 81'den 54 бөлчөктөрү бири-бирине эквиваленттүү бөлчөктөр деп айта алабыз. Же болбосо бул бөлчөктөр бири-бирине барабар.